Бұл музей 1984 жылы Ленин музейінің филиалы болып салынғандықтан, біз Қырғызстан тарихын толық түрде чағылдырып бере алчу емеспіз. Бұл реконструкциядан кейін бүгінгі күнде Қырғызстанның тарихын, жана қырғыздардың тарихын Ташторынан егеменді Қырғызстанның мезгіліне чейин толық чағылдыруға мүмкіншілік түзілді. Бұл жердегі мұрдақы экспонат жана композициялар біздің алдыбызда атайын фонду сақтау жайыбыз бар, ошол жерде сақталып турат. Бүгін 80% экспонаттарыбыз толық жаңыланды. Буга чейин біз Кыргыз элине археология мезгилин, этнография мезгилин гана көрсөтө алчубуз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын совет мезгилинде тарыхы жана эгемендүү Кыргызстан тарыхы толук туруктуу көргөзмө болуп түзүлдү. Бүгүнкү күндө музей жаңыланып, ошо жаңы жетишкендиктер, мультимедиалар, атайын моделдер, инсталляциялар абдан кеңири колдонулду. Мисалы биз бүгүнкү күндө атайын бокстардын ичинде үңкүрдүн инсталляцияларын берип атабыз. Илгерки тарыхый эстеликтин атайын топографиялык моделдерин жасап берип атабыз. Ошондой эле мына сиздер көрүп тургандай байыркы көрүстөндөр макеттерин берип атабыз. Бул сиздер көрүп турган алайдагы Гүлчөдөгү жылгын деген көрүстөндүн макети. Бул Кыргызстанда акыркы жылдардагы мына момундай адам узатуучу жери бар, жалгыз табылган көрүстөн. Буга чейинки сак дооруна таанып көрүстөндөрдө мына сиздер көрүп турган 1,5-2 метр тереңдиктеги адамды жерге берер алдындагы бир жөрөлгөр аткаруучу жерлер чыккан эмес. Биз деле азыркы учурда жаназага туруп адамды мүзөгө чейин жаназа окулуп узатып атпайсызбы? Ал мезгилде ошол адамды алып келип алып уш жерге өздөрүнүн ырым жөрөлгөрүн аткарып, анан мына могул эшиктен ушул көрүстөндөргө коюшкан. Кубат Табалдиев деген Кыргызстанда белгилүү көрүнүктүү археолог окумуштубуз бар. Ошол кишинин илимий изилдөөсү, реконструкциясынын негизинде сиздер көрүп турган макет берилди. Сиздер дүйнө музейлерине барсаңыздар, алардын экспонаттарынын бир 80% репликалар, муляждар, көчүрмөлөр. Биздин тарых музейинин Борбордук Азияда музейлерден айырмасы, биздин экспонаттардын 80%га чейинкилери бул түп нускалары. Биздин ошол мезгилдеги тетиги Ташторунан бери бүгүнкү чейинки ата бабалаштардын өздөрү урунуп, өздөрү колдонуп келген буюмдары. Мына ушунус менен айырмаланат. Бул жерде ар бир экспонат уникалдуу, кайталангыс. Мисалы, мен даирөнү көрсөтө кетсем. Сиздер көрүп турган бешик 1939 жылы көрүнүктүү окумуштубуз Александр Натанович Бенштам тарабынан Таластагы кең колук көрүстөндөрүн казуу учурунда чыккан. Биз ушул табылгайга таянып, биздин замандын 1-5 кылымында эле түрк элдери, биздин бабаларыбыз кадимки баланы бөлөөдө мына ушундай бешикти колдонгондугун биле алабыз. Мунун түп нускасы бүгүнкү күндө Эрмитажда, Россияда. Бул так ошонун пропорциялары толук сакталган бир үлгүсү. Мындан тышкары Кыргызстанда Алайдан жана Ысык көлдөн, Тосордон, Үчкурбу деген жерден дагы ушул бешикке колдонуучу шимектер чыккан. Биз буларга таянып, бешик 1-5 кылымда эле колдонулгандыгын билебиз. Жанынан чүкөлөр чыккан. Себеби маданияттар эч качан жок болуп кетпейт экен. Экинчи бир маданиятка гана жаңыланып, бир аз өзгөргөн формада өтүп жүрүп отурат экен. Биз ушуга таянып, биздин тарыхыбыз өтө терең экендигин, байыркы экендигин биле алабыз. Бул биздин Кыргызстандын байыркы алтындары деген залыбыз. Сак усундар мезгилиндеги элдердин улуу көчү доорундагы эң уникалдуу ошо куну жок баалуу табылгаларыбыз. Мисалы, сиздер көрүп турган атактуу беткеп Шамшы ханышасынын беткеби. Жанындагы тажысы, чөйчөгү, көкүрөк жазалгасы, анын кадимки кыргыздардын чач учтук сыяктуу азем жазалгалары, нефрит билериктери, ат жабдыктары баары алтындан жана баалуу таштардан жасалган. Бул бир жөнөкөй ханын эмес, хандардын ханынын бир абдан атактуу падышалардын падышасынын
аялның баалуу табылгасы. Биздин замандын биринчи 5 кылымына таандык элдердин улуу көчү доорундагы элдердин буюмдары, муну кээ бир окумуштуулар болжолду гундардын маданияты деп айтышат. Мына сиздер көрүп турасыздар, тетиги сурма таштар. Ушул менен ошол мезгилдерде биринчи 5 кылымда каш боелгон. Могул экинчи турган каш тергичтер. Бул мезгилде алардын монда карапай идиштерин, коло казандарын, азем жазалгаларын көрүп алып, буларда ошо маданият күчтөнүккөнүн билебиз. Ошону менен катар эле алардын могу эки түрдөгү соотторун, кылычтарын, жебен уштарын, жаалары менен согуш иши да абдан жакшы өнүккөндүгү бизге маалым. Мына могу жердегилердин баары негизинен көпчүлүгү Таластагы Кең кол аймагынан, Кең кол көрүстөндөрүнөн табылган. Уш жердеги адам сөйөктөрүн касканда бир өзгөчө кызыктуу экен да. Баштары бүт сөлпү түрүндө чыккан. Көрсө, бала төрөлгөндө эле кайыш менен башын байлап коюшуп, атайын башты деформациялап бузушкан экен. Ошол мезгилде баштын бир сүйрүк формада болушу, сөлпү болуп, мындай шуштугуй болушу, бир коомдогу ошол адамдын абалынын жогорулугу, жогору экендигин, анын бир статусу бийик болгондугун билдирсе керек. Ошол себептен бул адамдардын баштары мындай сүйрү. Биздин замандын 7-кылымында табылган буурсун көк түрктөрдүн Борбор шаары азыркы Чүйөрөнүндө, Акбешимде, Суяпта жайгашкан. Мына ошол жерден табылган буурсун. Муну менен өгүзгө кош чегип жер айдашкан. Ушул буурсун эч өзгөрбөгөн формасында мына 20-кылымга чейин колдонулуп келди. Мунун биздин ата-бабаларыбыз могу совет бийлиги орноп аткан мезгилге чейин колдонду. Биз муну менен мындан 13-14 кылым мурда эле жер айдоодо ушу биздин соколорубуз, буурсундарыбыз колдонулгандыгын биле алабыз. Бул жер Энесай кыргыз кагандыгына жана Улуу Кыргыз дөөлөтүнө арналган. Сиздер бул жерден Энесай кыргыздарынын жоо жарактарын, алардын жебен уштарын, найсанын уштарын, ат жабдыктарын, байыркы кыргыз карапаларын көрүп турасыздар. Анан могул ташмамы биздин кыргыздын биринчи ажоосу, биринчи кыргыз кагандыгын түскөн Барсбек арналган эпитафия. Ушул жерде Барсбек анын 4 тууган болгондугу, анын наамы Ажо экендиги, анын тукуму Умайбек деген наам алып жүрүү тууралуу кыргыздын өзүнүн жазуусу менен жазып калтырылган булак. Булар арабтардыкы сыяктуу биздин кыргыз жазуусундагы мына солдон оңду карай окулат. Анан эң негизгиси кыргыздардын өзүнүн жазуусу менен жазылгандыгы. Кыргызстандын аймагындагы тарыхый шаарларды каскан мезгилде мына ушундай куурлар, суу түтүктөрү чыккан. Биз ушуга таянып, ошол мезгилде эле чоң-чоң борбор шаарларга, хан сарайларда суу түтүктөрү атайын алыс жерден алып келинип, колдонулгандыгын көрсөк болот. Могулар хумдар бул алгачкы муздаткычтар. Бул тарыхый шаарларды касканда жердин алдында мына могул жерлерине чейин көмүлүп турган жеринен чыккан. Анан бул жердин алды муздак, бирдей температураны сактайт. Анан эмне сактаганга жараша 2-3 күндөн 2-3 жылга чейин ошо ичине куйган нерсени сактап турган. Мисалы сүт азыктарын 2-3 күнгө, шараптарды 1-2 жылга, дан азыктарын 4-5 жылга чейин ушундай муздаткычтарда сакташкан. Могу сиздер көрүп турган асуарийлер. Бул дин боюнча адам өлгөндө бир жерге тыштап коюшуп, анан эти шылынып, сөөгү гана калган мезгилде могул асуарийге салып, анан өздөрүнүн набыз деген мүрзөлөрүнө анын сөөгүктөрүн коюп коюшкан. Каяктан табылды? Бул так кайсы жер Чүйөрөнү, Красная речкадан. Көбүнчө булар. Андан тышкары буддизм. Бизге Кытайдан келген буддизм таркайт. Ошол миссионерлер өздөрү табынуу үчүн, сыйынуу үчүн жандарына ала жүргөн ошо буддалар жана алар ыйык деп эсептеген лотос гүлдөрү. Себеби уламыш боюнча дүйнөдө акыр заман башталып, аламат башталып, топон суу каптаганда жердин алдынан ушул лотос гүлү өсүп чыгып, бул өз суунун ичинде өсөт да. Анан адамдар, кээ бир адамдар ага кармалып, аман сакталып калып, адамзат тукуму уланган деп
ушул лотосту абдан беришет. Булардын биздеги жазууларында Кыргызстанда бир канча Тибет тамгалы жазуулар чыгат. Баарында бир гана сөз жазылат. Ом мане патмехум деген. Лотостон ыйык эч нерсе жок. Ажайып лотос деген сөздөр гана жазылат да. Себеби булар ошо Буддага барабар ыйык туткан өсүмдүгү болгон. Анан Буддаларын ошо менен лотостор менен беришет көп учурда. 17-18 кылымдагы кыргыздардын жоокерлик куралдары. Бул мезгилде негизги куралдар катары найзалар, кылычтар, анан зооттор болгон. Ошону көрүп турасыздар. Мына ошо 18 кылымдагы кыргыз жоокерлеринин сооттору жана туулгасы. Жана 15 кылымдагы Мухаммед Кыргыздын оң сол канатты бириктирип Теңиртоодо Кыргыз хандыгын түзгөн мезгили, кыргыз элинин ушул мезгилдеги эл катары калыптануу мезгили берилди. Анан кыргыз урууларынын Могол хандарына, Жунгар хандыгына, Син-Манжур империясына жана казактарга каршы күрөшүн, алар менен согуштук саясий мамилесин мына ушул жерден бердик. Эл эми өзүнүн ушул 16-18 кылымдар аралыгындагы саясий тарыхын келип, көрүп, угуп биле алышат. Бизге кыргыздардын саясий тарыхы 15 кылымга чейин негизинен Эне сайда Алтайда жүрүп, ошол жактагы кыргыз тарыхы тууралуу гана булактар сакталып калган. Ал эми ошо доорго чейинки Теңиртоодогу кыргыздардын тарыхы боюнча булактар өтө аз. Анан ушу 16 кылымдан тарта эки чоң булак бизге биринчи жолу Теңиртоо кыргыздары жөнүндө маалымат берет. Бирөөсү Сейфадин Аксыкетинин Мажумат табарык деген эмгеги. Ушул эмгекте биринчи жолу кыргыздардын уруулары атайын бөлүп саналат жана Манас эпосу тууралуу алгачкы илимий булак берилет. Экинчиси Мухаммед Кыргыз Теңиртоодо хан көтөрүлүп, азыркы кыргыздардын ядросун түзгөн оң сол канат биригип, кыргыз элинин Теңиртоодо калыптануу процесси жүргөндүгү тууралуу бай маалымат мына ушул Мырза Мухаммед Кайдардын Тарихи Рашиди деген эмгегинде берилет. Бул эки булак биз үчүн абдан баалуу. Мындан тышкары 3-чү санжыралык булак Мухаммед Абылгазы Батыр хандын Түрк шежиреси деген эмгеги. Ушул эмгекте Нух пайгамбар, Адам ата Нух пайгамбардан тарта кыргыздарга чейинки кыргыздардын генеалогиясы саналат. Мына ошол Мажмат табарыктан түшкөн ошол мезгилдеги кыргыз урууларын санап кеткен 3кө бөлгөн таблицасы биздин көрүнүктүү окумуштубуз Абрамзондун Кыргызстан аймагын кыдырып жүрүп кыргыз урууларынын эн тамгаларын берип кеткен, ошону атайын картага түшүрүп бердик. Булар дагы абдан биз үчүн баалуу. Ошол сыяктуу маалыматтар медиа станцияларда кошумча маалыматтар берилет. Көптөгөн санжыралык булактарга окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянып, Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары менен кеңешип, мына ушул карта түзүлдү. Бул карта кыргыз элинин оң, сол жана ичкилик болуп бөлүнгөн кыргыз элинин негизин түзгөн уруулар. Мисалы, оң канат Тагайдан, Адыгинеден жана Муңгуштан таркайт. Ал эми сол канатына Куулдан таркашы жана ичкири урууларыбыз. Ар бир келген биздин көрөрмандарыбыз, музей көрүүчүлөр өзүнүн уурусун жана эн тамгаларын билип алса болот. Абрамзон тарабынан ошо Талая экспедициясына жүргөндө Кыргызстандын Ак-Тала жергесине барганда ушул 18 кылымга таандык калпакты таап музейге өткөргөн. Ал кишинин маалыматы боюнча ошо Ак-Таладагы Дайырбек деген баатырдын калпагы экен. Бул калпактар жөнөкөй адамдар эмес, негизинен коомдо бир башкаруучу орду бар, аксакалдар кийүүчү бакай калпактын түрү. Бул дагы түшүп калган экен, о жээктери киштелет. Баалуу аң тери менен мындай киштелип чыгат. Бул ошо атактуу адамдардын калпагы болуп саналат. Кыргыз элинин байыркы салттуу турак жайы бул боз үй. Ушул боз үйдүн ичинде дагы өзүнүн отуруу, жайгашуу маданияты бар. Боз үйдүн төрдөн эсептегенде оң жагы эр жак болуп эсептелинет. Мына ушул жагына бир гана эркектер отурат. Эркектердин ат жабдыктары, куралдары, кийимдери ушул оң жагына коюлат. Эркек адам өлгөндө ушул оң жогуна гана өкүрүп барат. Ал эми сол жак эпчи жак деп аталып, бүт аял затынын чыгданы, бешиги, буюмдары ушул жерде болот. Аял киши үйдө отурганда ушул сол жагына гана отурат. Төрүнө
жүк жиылып меймандар отырышат. Коломто ортодо болот. Бирок болсо жакын болуп, жарык менен жылуулукту үйгө бирдей таркатат. Могу интерактивдүү доскадан өздөрү бой үйдөн үй тиричилик буюмдарын жайгаштырышат. Кайсынысы эр тарапка, кайсынысы төргө, кайсынысы улаага жайгашарын мисалы жайгаштырат да. Азыр мен алсам, мисалы коломтону, тиги тулга менен казан. Мисалы божун ортосуна жайгашарын көрүшөт. Азыр так адамдар отуруп алып, тогуз коргол ойной турган жери. Эгер сен муну туура эмес кое турган болсоң, бул туура коюлду жүк жыйылганы. Эгер мисалы туура эмес кое турган болсоң, коюлбойт, кайла кетип берет. Анан 4-5 жолу кеткенден кийин кайра өзү көрсөтүп берет каяка коюларын. Ошентип бала биздин бүгүнкү кийин жаңы өсүп келаткан муун. Биздин эркектердин буюму каяка коюларын, аялдардын буюму каяка коюларын, ат жабдык каяка коюларын, от ал мезгилде кайсы жерге жагыларын баарын өздөрү үйрөнүп билип кетишет. Адамдардын атты колго үйрөтүлүшү менен адамдардын узак сапарга миграциясы башталган. Мисалы элдердин чыгыштан батышка карай жылуусу жүрөт. Кыргыздар айрыкча ушул ат адамдын канаты деп жылкыга өзгөчө маани беришкен. Себеби ал мезгилде негизги унаа ат болгон. Бул жерден сиздер көрүп турасыздар, эркектин ээр токумун жана аялдын ээр токум ат жабдыктарын көрүп турасыздар. Мисалы эркектин ээри менен аялдын кашынын айырмасы болот. Аялдыкы жалпак болот. Алардын үзөңгүсү да аялдаркы тегерегирээк болот. Анан аялдын ат жабдыктары эркектине караганда абдан аземдүүрөөк болот. Алардын кулакчындары, үртүктөрү, жабылары баары өтө чебер кооздолуп жасалат. Сиздер кыздардын ээрин жана эркектердин ээрин, ошондой эле балдардын ээрин көрүп турасыздар. Балдардын ээри айырмаш деп аталып, ошол 4 жаштан баштап балдарды атка ошо минүүгө үйрөтүшкөн. Ошол балдардын ээри айырмач. Мындан тышкары өгүздөргө токулган ээрди ыңырчак деп атайт. Ал эми төөгө токулганын ком дейт. Аны чомдойт. Кыргыз элинин жүндөн, териден жана жыгачтан жасалган буюмдарын көрөсүздөр. Булар ошо үй тиричилик буюмдары, мисалы жабык баш, эшик тышы. Бул жерден өзүңүздөр жакшы билесиздер, көнөкө кымызды саап келип, бээни саап келип, бул сабага куюп, аны момундай бишкеги менен бышып, ал ийине күчүнө келип ачкандан кийин көкөлөргө куюп, андан кесесине куюп алып, анан ичишкен. Мына ошол үй тиричилик буюмдары. Бул жерде ошо кыл аркандарды, темир кишендерди, тушамыштарды, чидерлерди жана супараны көрүп турасыздар. Кыргыздардын байыркы тасмалы бул супара болгон. Ал койдун, эчкинин жана торпоктун терисинен жасалган. Бүгүнкү күндө биз бунун ордуна жанагы кийинки дасторкондорду колдонуп калдык. Могул жапкак бул абдан кызыктуу. Ошол мезгилде мергенчилер, кар көп жааган жерге чыккан аңчылар ушуну жапкакты чаңгынын бутуна кийип алып, ошо кардын үстүнөн басып жүрүшкөн. Могул темир така аскада жүргөндө, мустун үстүнө жүргөндө ушундай темир таканы анан тайдын туягын бутуңа байлап алып, ошол мустун үстүнөн аскалардан басып жүргөсүң. Болбосо муну кийбесең ушу жыгылып, аскаладан учуп кетүү ыктымалдуулугу өтө чоң да. Ошо мен кээде эсептеп калам, жанагы аттын туягын тагып жүргөндөн булар биринчи конькилер да, ошо конь деген сөздөн кийин коньки деген сөз, коньки деген сөз таркаса керек. Балдак бул мүнүшкөрлөр аңга чыкканда, аң улоого чыкканда бүркүттү колуна кондуруп көтөрүп жүрүшү кыйын. Ошол себептен балдакты ээрге алдын байлап, колун коюп, анан бул мээлегин кийип, томогосун бүркүткө кийизип, анан кондуруп алып жүрүшкөн. Бул улуттук музыкалык аспаптар ошол элдин жашоосун ырга, күүгө салуу үчүн иштелип чыккан. Мисалы, могу сиздер көрүп турган керней, сурнай, могу доол, мындан тышкары доолубас бар. Булар бир эле музыкалык эмес, музыкалык согуштук аспаптар. Булар жоого кирерде, согушка кирерде сурнай кернейин тартып,
добул басын уруп алып ана согушка киришет. Бул сиздер көрүп турган комуздар кыргызда мындай жакшы сөз бар да, адамды сүйлөткөн тил, комузду сүйлөткөн кыл деген. Бул кылдар менен кыргыздарда көбүнчө шаңды күйлөр аткарылган. Могу сиздер көрүп турган кичинекей комуз биздин атактуу Токтогул акыныбыздын өзүнүн комузу. Эң жакшы мыкты комузчулар, күүчүлөр бул комузду өзү чапкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 6га жакын Токтогул сатылган комузу эл колунда бар. Анын бирөөсүн ал киши Залкар акыныбыз Алык Үсөнбаевка, Алык Үсөнбаев уулу Замирбек Үсөнбаевка, ал эми Замирбек Үсөнбаев тарых музейине өткөрүп берген. Жана акыркы мезгилде кайрадан иштелип чыгып, кайрадан изилденип чыккан музыкалык аспабыбыз жетиген. Бүгүнкү күндө биздин дагы бир жок болуп кеткен улуттук аспабыбыз 40 кыл деген аспабыбыз жөнүндө маалыматтар, изилдөөлөр жүрүп жатат. Анан ар бириңиздер өзүңүздөр мына момундай жакшынакай медиа станциядан каалаган күүңүздү комуздунбу, кылгыяктынбы, чоордунбу уксаңыздар болот. Токтогулдун аткаруусунда, Ыбырайдын аткаруусунда, Мураталы Күрөңкеевдин аткаруусундабы угуп алсаңыздар болот. Аялдардын, эркектердин, аялдардын чолпулары, чач учтуктары, сөйкөлөрү, билериктери жана башка аземдери. Булар күмүштөн жана негизинен маржандан турат, каралдан. Эч бир кыргыздын жазалгасында алтын болгон эмес. Бүт күмүш болгон. Бул биринчиден салт болгон, экинчиден күмүштүн ушунчалык дарылык касиети күчтүү болгон. Ошол себептен баардык аземдерибиз бул күмүш. Падышалык орус бийлиги орногонго чейин Кыргызстанда жадиттик билим берүү таркаган. Мына ошол жадиттин мезгилиндеги мектептерде балдарды окуткан окуу китептери жана карта. Дин ишенимдери исламга чейинки тотемизм, шаманизмдин негизинде колдонулган шамандын аса таягы бул Кыргызстандан эле. Да. Биздин өзүбүздүкү. Ана момундай куштун тырмактары, тумарчалары берилди. Тияка болсо ислам дининики берилди. Кудайды таануу үчүн окутулган китептери. Куран китептери. Куран пайгамбардын өмүр жолу, ислам дининин өзгөчөлүктөрү тууралуу 19-жылымдагы китептер. Биз бүгүнкү күндө балдарга сабак берип атканда тарбияны кошо бере албайбыз. Ал мезгилде кыргыздар балдарды ойнотуп атып эле аны турмушка тарбиялашкан. Мисалы кыздарды чий курчак жасатып атканда кызым 3-4 кызды жүктүн жанына отургузуп курчак жасап ойной кой деген. Аналар эмне кылат? Курчак жасаш үчүн биринчи чий курчак деп атпайбы? Чийди чырмайт. Ага кадимкидей эле эречекти ороп, мисалы 15 оромдон 40 оромго чейин ороп жатайт. Анын тебетейин жасайт, чачын өрөт. Ошентип баардык аял затына таандык өнөрдү турмушка чыкканга чейин бүт өздөштүрүшкөн. Ал эми балдар ордо оюн ойноп атып, улак тартып атып, эреңиш ойноп атып, жокер болуп тарбияланып калышкан. Бул ошо элдик педагогиканын, ошо мезгилде этнопедагогиканын жакшы өнүккөндүгүн көрсөтөт. 19-жылымдагы ишмерибиз Курманжан Датканын урпактарынын буюмдарын көрүп турасыздар. Мисалы могу туш кийиздин бир бөлүгү жана могу кептакя ушул Курманжан Датканын урпактарына өтүп келе жаткан буюмдар. Анан биздин тарых музейине ошол белек катары өткөрүп беришкен, ошону көрүп турасыздар. 1916-жылда кыргыз эли падышалык бийликке каршы көтөрүлүп, жеңилип, Кытайга качып өтүшкөн. Мына ошол улуттук көтөрүшкө арнап Касымалы Баялинов чыган жазуучубуз Ажар чыгармасын жараткан. Мына ошол Ажар чыгармасынын негизинде жазылган Ажар инсталляциясы. Териден жасалып турат? Териден. Ажарды каршыкырлар талап жерде Ажар өзүнө өрт коюп, ошо Ажардын жанын учуп бараткан мезгили. Биз ушул Ажар аркылуу ошол мезгилде үркүндүн трагедиясын, азап муңун, кыргыздардын кыздардын абалын билсек болот.
Бұл бөлік Қырғызстанда Совет билигинин орноо мезгили 1917 жылдын феврал буржуазиялык демократиялык революциясы жана ушул эле жылдагы улуу октябрь революциялары ушул жерде чагылдырылат. Мына бул жерден сиздер ушул марксистик энгельстик окуунун улантуучусу, тарыхтагы чоң социалистик мамлекеттин негиздөөчүсү Владимир Ильич Ульянов Лениндин айкелин көрүп турасыздар. Ушул советтер жарыялаган жер суу декретин, Россия элдеринин укуктарынын декларациясын, чыгыштын баардык мусулмандарына кайрылуу деген документтер берилди бул жерге. Анан кышкы сарайды алууда алган мезгилде ушул Ленин тети броневиктин үстүндө туруп сүйлөгөн. Мына ушул броневиктин макети, Октябрь революциясынын символу болуп калган атактуу Аврора кемесинин макетин көрүп турасыздар. Бул жерде ошол Кыргызстанда Совет бийлигин орнотууга зор салым кошкон ошол мезгилде инсандарыбыз. Мисалы, биринчи профессионал революционер Табалды Жукаев. Бул инсаныбыз Александр Пудовкин деген жашыруун ат менен ошол Россиянын көп аймактарында, Польшага чейинки аймактарда революциялык иш жүргүзгөн. 30 жыл түрмөгө кесилип, 10 жылын отуруп чыгып, кийин мекенине кайтып келип, Кыргызстанда Совет бийлигинин алгачкы негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Кыргызстанда биринчи кедей кембагалдардын укугун коргогон Букара деген союз болгон. Бул Кыргызстанда эле эмес, Түркүстандагы эң таасирлүү 7000 мүчөсү бар уюм. Ошонун төрагасы Кожомурат Сарыкулаков. Бул жерден Кызыл армиянын алгачкы командирлери, биринчи Пишпек шаарынын төрагалары Лагвиненко менен Иванисиндин өздүк буюмдарын көрүп турасыздар. Мына ушул Совет бийлигин орнотууга жана басмачылык кыймылга каршы аябай активдүү күрөшкөн Улуу Ата мекенин согушунун катышуучусу Осмон Лайлиевдин өзүнүн өздүк кийимдерин, буюмдарын көрүп турасыздар. Биринчи Кызыл армиянын командирлери Арстаналы Осмонбековду, Абдыкадыр Орозбековдарды көрүп турасыздар. Мына Абдыкадыр Кыргыздын биринчи президенти, Кыргызстан областтык аткар комитет төрагасы Абдыкадыр Орозбек ошол мезгилде Кыргызстандагы Совет бийлигин орнотуучулардын алгачкыларынын бири болгон. Ошол мезгилде колдонулган куралдар, кылычтар жана башка буюмдары. Кыргыз АСРнын Эл комиссарлар советинин биринчи төрагасы Жузуп Абдырахмановдун өтүн иш бөлмөсүндөгү иш орундугун көрүп турасыздар. Орто Азиянын улуттук мамлекеттерге бөлүү боюнча иштеген комиссияны көрүп турасыздар. Ушу Тоолуу Кыргыз областын түзүү үчүн кайрылган Ишен Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жузуп Абдырахманов, Байыр Сакеевдердин документтери, сүрөттөрү берилди бул жерде. Эң алгач түзүлгөн ушу Кара Кыргыз автономдуу облусунун мына чек арасы картасы. Бул абдан баалуу картада бизде көчүрмөсү эми. 1925 жылы Кара деген сөз бул кемситкен сөз экен деп Кара деген сөз алынып Кыргыз автономдуу облус болобуз. 1926 жылы Кара Кыргыз автономдуу республика болобуз. Анан 1936 жылы Кыргыз Совет Социалистик Республикасы болобуз. Андан тышкары ушу мезгилде 2 жолу 29 жылы жана 37 жылы 2 жолу конституциябыз кабыл алынат. Индустриалдаштыруу, коллективдештирүү жана маданий революция берилди. Мына бул жерден көрүп турасыздар, биринчи окуу жайлардын ачылышы, алгачкы ошол окуучулар, ошо биринчи кыргыз билим берүүсүн түптөгөн инсандар, мисалы Сатыбалды Наматов, Касым Тыныстанов, Ишен Арабаев, Ажиман Шабдан сыяктуу инсандарыбыз биринчи кыргыз алфавитин, биринчи кыргыз грамматикасын, орфографиясын негиздешкен ошол инсандар. Бул жерде Кыргызстанда келип биринчи өнөр жайлар негизделген Интергелпо. Ошо Интергелпочулардын сүрөттөрү жана алар колдонгон буюмдар. Бул жердеги алгачкы кыргыз кооперативдеринин тосторунун жана 30 миңчилердин колдонгон буюмдары, сүрөттөрү, документтери берилди. Кыргызстанга алгач
ошол интергалпо менен кошо 25-жылы 3 трактор келген. Мына ошонун үлгү макети. Алгач келген трактордун макети. Ушул 30-жылдары кыргыз профессионал адабияты, маданият, искусство негизделип өнүгөт. Мына бу жерден кыргыз адабиятына зор салым кошкон Жоморт Бекенбаевдин жана акыныбыз Тент Адышеванын өздүк кийимдери, көрүнүктүү акыныбыз Алыкул Үсөнбаев менен Муса Баетовдун өзүнүн кийимдери жана комуздары. 1937-жылдагы ошо репрессияга арналган инсталляция, ошондо биздин көрүнүктүү кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн, кыргыз экономикасын, маданиятына негиз салып кеткен инсандарыбыз отурган камера түрмө. Мына ушундай түрмөдө 10га жакын бир эле мезгилде адамдар отуруп, жана кыйноо жолу менен, мажбурлоо жолу менен өздөрү өкүм чыгарып, анан атылып кетишкен.